Бул жигит өмүрүндө мыңдан аса кыз менен жүргөн болуп, анын жүргөн кыздар четинен әйгілі жұлдыз, миллионер немесе байманаттардын кыздары болуу менен бирге тепте Доминика Зунгтоңдун кызынын өзү оған жигитим болуш деп жабышкан экен. Onun аты Порфиро болуп, 1901-жылы Доминика деген жерде өмүр эсигин ачкан. Барлыгыбыз билебиз, кээ бир адамдар туулгандан белгилүү бир өнөргө бейимделгич тума таланты болот. Ал Порфиронун кыз келтирүү тума таланты болуп, 8 жашындагы бүкүл классындагы кыздар менен, тепте бүкүл мектептеги кыздар менен махабатташып, әуелі десең мугалимдердин өзүн-өзүнө гашык кылдырып тастаган. Алайда мектепте махабатташам деп жүрүп, окуунда жакшы окуй алмагандыктан кийин аскерге барып, айтып бүйтүп жүрүп 23 жашында Доминика Зунгтоңдун коргоочусу болуп алган. Әр сол кезде Зунгтоңдун кызы оны бир көрүп гашык болуп калгандыктан, оган үйлөнүү талабын койган. Зунгтоңдун кызы той жасайык деп талап койгон соң, бакыттан баз айланган Порфиро кыз менен дереу той жасап, кайнатасы оны сырткы иштер министри кылган. Әр содан баштап байманаптерин аралашып, олардын кыздарынан тартып, әйелдерине деген кыргыйдай тип, аягында әйел менен ажырашып калган. Алайда ол одан кийинки убакыттарда типтүү көп кыздар менен аралашып, Франциянын мемлекет гүлү атанган сол кездеги эң әйгілі жұлдыз болгон Даниэль деген кыз менен үйлөнүп,